Мен бүгүнкү сабакка даярданып, окуучуларыма таттуу билим берип кетсем деген ойдомун. Балдар үчүн арнап бардык өмүрдү, бакыт тура мугалимдин кесиби, келечекке чейир салган даанышман, мугалим бул көп кесиптин эсиби. Бул кесипке кайдан келдим арбалып, ага себеп ойнок таттуу балалык, кыялданып сабак өтчүм балдарга, анда кеттик ал күндөргө баралык. Менин атым Тажибаева Нурхан Эрмековна. Мен Нокат районунун Караташ айылында 1983-жылы 17 январда төрөлгөм. Мугалим болом деген кыялым балалыгымдан эле башталган. Бул кесип мен үчүн жөн гана жумуш эмес, бул жашоомдун мааниси. География сабагы бул абдан кызыктуу сабак. Бизге эжекебиз Тажибаева Нурхан эжеке, мен да эжекедей болгум келет. 1989-жылы Кайнар булак орто мектебине билим жолуна кадам таштагам. 2000-жылы мектепти аяктап, Ош мамлекеттик университетинин табияттануу факультетине тапшырдым. Мугалим болуу бул жөн гана кесип эмес, бул жүрөктүн иши. Балдардын ийгилиги менин ийгилигим. Балдардын күлкүсү, билимге болгон умтулуусу мен үчүн баа жеткис байлык. Мен өз жолумду таптым. Мугалим болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам. Тажибаева Нурхан эжеке жөнүндө айтып берсем, бул эжеке биздин мектептеги эң билими терең, балдарга өтө жакын болгон, өзүнүн кесибине өтө сүйө билген, окуучуларга жан дүйнөсүн берген эжекелердин бири десем жаңылышпайм. Себеби бул эжеке бизге иштеген мезгилинде биология, география боюнча декада болобу, кандай күндөр болбосун, ар бирин өз убагында жоопкерчилик менен өткөрүүгө дайыма аракет кылат. Буга бир эле мисалы, былтыркы жыл ичинде бизде канаттуулар майрамын өткөрүп, мектеп өтө чоң майрам тартуулады. Өтө көп нерсени көрдүк, окуучулар өтө кызыктуу катышты, мугалимдер да кызыгып катышып кетти. Андан кийин гүл боюнча дагы өтө хоббиси гүл өстүрүү экен. Биздин айылдагы өтө гүлгө кызыккан, гүл өстүргөн үй бүлөлөрдүн үйүнө чейин окуучулар менен кошулуп барып, алардын гүл өстүрүү себептерин, гүлдүн түрлөрү жөнүндө өтө чоң маалымат алып келди. Андан тышкары карыялар күнүндө дагы бул тарбиялык иштер боюнча дагы эжеке көп иштерди аткарып келет. Карыялар күнү болобу, 8 март болобу, мугалимдерди, эжекелерди айылдагы картаңалардан окуучулар менен кошо барып кабар алып келген биз медиа баракчалардан дайыма көрүп турабыз. Бул эжекеден келечекте окуучулардан өтө белгилүү инсандар тарбиялаган салымар эжекелерден бири болушуна биздин коллективибиз дайыма ишенип келет. Азыркы заман талабына ылайык ар түрдүү курстарга, PISA систем боюнча окууларга катышып, окуучуларыма жемиштүү билим берүүнүн аракетиндемин. Мугалимдерибиздин, мектептеги бардык мугалимдерибиздин атынан ушул Нурхан эжекебизди баарыбыз жакшы билебиз. Бизге келгенден бери география сабагынан мугалим болуп иштеп, канчалаган окуучуларды тарбиялап, канчалаган олимпиадаларга же болбосо мектептеги райондогу конкурстарга алып барып жүргөнүн баарыбыз жакшы билебиз. Тарбиялык сабактарындагы, тарбиялык сааттарындагы өтүп, окуучуларынын ар бир сабакка кандай катышып атат, сабактарга кандай даярданып келип атат дегенди да ушу өзүнүн сабагы жок болсо да келип, ошол күндөрү келип өтүп атканын билип аттык да. Нурханга ушул жыл мугалимине катышып, мектептин абийирин көтөрөм деп аракет кылып атат. Аллахым ушу кызыбызга абийир берсин, ишине ийгилик берсин, Аллахым өзү колдосун, дайыма жакшылыктарда баардыгыбыз сүйүнүп кайра ушул кызыбызды кайра ушу жакшы орундарды алды деп сүйүнүп кайра тосуп алайлы. Ишине ийгилик болсун, өзүнө күч аракет берсин,
коллектив баардыгыбыз ушу кызыбызды колдоп, ушу районго же болбосо жогорку деңгээлге чейин чыгарып алайлы. Жыл мугалими сынагы бул мен үчүн өзүмдү дагы бир жолу сыноо жана өстүрүү мүмкүнчүлүгү. Эмгек түйшүгүн баалаган бардык кесиптештериме ийгилик каалайм.